Эмнеге Анжелика сынга кабылып жүрөт? Акыркы убакта ырчы Анжелика катуу талкууга алынууда. Соц тармактарда ал жөнүндө көбүрөөк сын пикирлер айтыла баштады. Анын бөлөк бирөөнүн үй бүлөсүн бузгандыгы бир далайынын кыжырын келтирүүдө. Ал эми айрымдары болсо анын мыкты телепрограммасы деле жок, ырлары деле начар дегендей пикир калтырышты. Ким билет, бирок биздин пикирибизче ал шоу-бизнесте жакшы эле аракет кылып жатат. Анын Инстаграмдагы каттоочулары жакшы пикирлерди калтырууда. Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Мурат Жалиев, шоумен. 3 ай дарыгерлердин көзүн карап жатып калдым. Тамашоочу Мурат Жалиев акыркы учурда иш-чараларда көрүнбөй, аттүгүл адаттагы жумушу болгон тамадалык кызматта да көрүнбөй кеткен эле. Көрөрмандар аны издеп таппай калышты. Мурат Жалиев менен акыркы жаңылыктары, жашоосундагы өзгөрүүлөр жана акыркы айларда шоуменди бир аз кыйнап койгон ден соолугу тууралуу маектештик. Кандайсыз, Мурат байке? Көрөрмандарыңыз сизди издеп таппай калышты. Кайда жүрөдүңүз? Жакшы, рахмат, ооруп калдым. Башым, бөйрөгүм ооруп, эсимди жоготуп койгон учурлар болду. 3 айдан бери ден соолугум менен алышып, телефонго жооп бергенге алым келген жок. Буйртма алып койгон тойлорду алып барып бере албастыгымды түшүндүрүп коюуга да чамам жетпей калды. Сиздердин гезит аркылуу алардан кечирим сурайм. Айрымдары мени алдамчы, жоопкерчиликсиз адам экен деп ойлоп калса керек. Жок, андай эмес. Башка иш колумдан келбегенден кийин тойлордон качып кайда бармак элем? Менин наным ошол. Ооруп жатканда той эмес, үйдөгүлөр менен да сүйлөшкүм келбей, мага тамак алып келген адамды да жактырбай калдым. Анын үстүнө дарыгерлер телефон колдонума тыюу салышкан. Дарыгерлер ооруңуз тууралуу эмне дешти? Бөйрөгүмө суук тийиптир. Бөйрөк катты ооруганда заара чыкпай, шишип кетет экенсиң. Буттарым, колдорум титиреп жатты. Башым мурда ооруп калчу. Кээде тойда кызмат кылып жатканда башым ооруп, эшикке чыгып эс алып келип, кайра ишимди улантчумун. Оштогу Бишкектеги врачтарга көрүндүм. Алар ар кандай диагноз коюшту. Бир врач башыңда киста бар десе, экинчиси нерв чарчап калган, үчүнчүсү дагы башка нерселерди айтып жатышты. Алар жазып берген дарыларды ичтим. Ата-энем молдолорго, табыптарга алып барып көрсөтүштү. Кимиси айыктырды, билбейм. Дартты берген Кудай шыпасын кошо берет дегендей, Кудай өзү шыпа берди окшойт. Айыгып кеттим. Азыр баары жакшы. Сизди издегендер көп болду. Ооруганда досторум, өкүл балдарым, ага-эни, кесиптештеримдин арасынан ким мага чын дили менен күйөрүн билдим. Абалымды сурап келгендерге рахмат. Аларга ичим жылып калды. Айрымдары акча таштап кетишиптир. Кимдер келип кеткенин ата-энем айтып беришти. Абалымды сурагандарды өзүнчө тизмеге жазып койдум. Мындай учурда көңүл бургандар жакын сезилет экен. Айрымдарына жөн эле чачылып жүрүптүрмүн деп ойлоп калдым. Анан да ата-энемдин баркын мурдагыдан да жакшы түшүнүп калдым. Атам байкуш, врач, молдолорду таап келет. Апам эмне кылайын, эмне ичесиң, эмне жейсиң деп жанымдан чыкпайт. Мурун балким жаштык кылдым же акчага көптүмбү, айтор жетишерлик деңгээлде ата-энеме көңүл бурчу эмес экенмин. Алыстан келгенде апам чуркап чыгып башымдан суу тегеретип тосуп алса, мен уктайынчы деп үйгө кирип кетчүмүн. Ооруганда жашоодо ата-энем, бир туугандарымдан кымбат эч нерсе жок экенин түшүндүм. Жубайыңызчы, аны менен таарынышып жүргөнүңүздү айттыңыз эле. Оба, келинчегим менен таарынышып жүрөбүз. Таарынышып жүрсөк да жубайымды жамандоо менин колумдан келбейт. Эмне болсо дагы өзүм күнөөлүүмүн деп билем. Менин мүнөзүм оор. Келинчегим менен түшүнбөстүк болду десем туура эмес болот. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөсөк, анда 8 жыл чогуу түтүн булата албайт элек. Үй бүлөбүз мурда эле урамак. Келинчегим бир үйдүн жалгыз жана эрке кызы болуп чоңойгон. Эркелиги анын эң жаман сапаты. Бирок үй тирикчилигине тың. Аялымды жамандыгым келбейт. Аны жакшы көрөм, жакшы көрүп үйлөнгөм. Ошондо бул окуяга анын эркелиги себеп болдубу? Ошондой болду деп ойлойм. Мен бир нерсени моюндашым керек. Чындыгында тойго конок катары барганда аялымды ээрчитүүчү эмесмин. Тамашоонун жигиттери андай жерлерге келинчегин жасантып ээрчитип барып, Инстаграмга сүрөттөрүн жүктөшөт. Келинчектери балдары менен кафеге, паркка барып эс алышат. Меники аларды көрүп суктана берчү. Биз да ошентип жүрсөк болбойбу? Менден уяласызбы деп башкача түшүнүп алчу. Андай эмес. Менде аялыма мага гана таандык, үйдө отурушу керек деген түшүнүк бар. Аны кызганам. Балким ушул да себеп болду. Балким апасын сагынып бугун чыгарып келейин деп кеткендир.
Жарашууга аракет кылып жатасызбы? Жашоодо мындай кылып жиберем, кыйратам деп айта берет экенбиз. Бирок Кудайдын буйруганы болот экен. Быйылкы той сезонуна алдыга көп план койгом. Ишкердик кылам, баланча ишти бүтүрөм деп Кудайдын улук сүйлөптүрмүн. Анын бири да жок. 3 ай дарыгерлердин көзүн карап жатып калбадымбы? Экөөбүздүн мамиле кандай болорун көрө жатарбыз. Келинчегим экөөбүз отуруп алып жакшылап сүйлөшүшүбүз керек. Менин ажырашып башкага үйлөнөм деген оюм жок. Жубайымды деле андай ой жок болсо керек. Турмушуңду бузуп башка турмуш куруп кете тургандай бул оюн эмес. Мен карапайым үй бүлөдө турмуштун оош кыйынчына кичине кезимден көрүп чоңойгом. Келинчегим да миллионердин кызы эмес. Ал деле мага окшош карапайым үй бүлөнүн кызы. Турмуштун ысык суугун ал дагы жакшы билет. Азыр ишиңизди улантып жатасызбы? Тойду сагынганымды же сакайып калганымбы же акча керек болгонунанбы айтор азыр той алпарга болгон каалоом мурдагыдан да күчтүү. Буйртмалар да түшүп жатат. Кудайга шүгүр. Өзүңүздү күчтүү эркектердин катарына кошосузбу? Күчтүүмүн десем мактанып калам. Алсызмын десем да жарашпай калат. Адамга өзүнүн кемчилиги, артыкчылыгы көрүнбөйт. Кандай экенимди башкалар билет. Кандай адамсың десеңиз боорукермин, бирок аны элге билдирбейм. Кежирлик мүнөзүм бар. Мисалы, үй куруп жатканда атам: "Балам, ушул жерге эшик койдур, кийин кайра эшик коем деп убара болосуң" десе, "Жок, кереги жок" деп болбогон жерден өзүмдүкүн бербей туруп алам. Өзүмдүкүн туура деп ойлоп көп адашам. Анан да баласакмын. Балдарымды эркелеткенде бетинен өппөй башка чаап, кулагын чымчып эркелетем. Мага ошол жагат. Жашооңуздагы эң кубанычтуу жана кайгылуу учурларды айтып бериңизчи. 8 жыл мурун жаңыдан той алып барып жүргөндө, азыркы бул курактуу элдин балдары ата-энесинин юбилейин өткөрүп беришкенин көрүп суктанчумун. Мен да ата-энемди ушинтип кубантсам деп кыялданат элем. Былтыр атамдын 60 жылдык юбилейин өткөрдүм. Экөөнү жасанып төрдө отурганын көрүп максатыма жеттим деп аябай кубангам. Ал эми өкүнүчтүү окуя орусча билбегенимдин айынан болду. Бир жолу тамашодогу командалардын капитандарын чогултуп, Эрмек Нурбаев Сочиге КВНга алып барган. Сочиге чейин барып, бирок орусча сүйлөй албагандыктан сахнада бийлеп эле келгем. Үйдөгүлөр досторум Сочиге барат деп аябай даярданышып, колунан келген акча чогултуп берип узатышкан. Алар интернеттен ошол оюнду көрөбүз десе эле уялам. Ошондо жаман болгом. Алдыга кандай пландарды коюп жатасыз? Жакында Ошто No Name командасы болуп көрбөгөндөй концерт беребиз. Акча табуу үчүн эмес, ал чын да эс алып, чыргап көрө турган концерт өткөрөбүз буйруса. Сахна жасалгаласынан концерттин жүрүшүнө чейин өзгөчө кылууга жеңибизди түрүп киришкен турабыз. Ийгилик, маегиңизге рахмат, урубаңыз, маалымат булагы Супер Чекит Кежи.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.